Үйүңүз берекелүү, файиздүү, хикматтуу болсун десеңиз, 3 нерсени кылыңыз. Үйгө береке алып келе турган амалдардан бул. Биринчиден, көчөгө эмес үйгө бериңиз. Көчөгө эмес үйгө бериңиз. Эркектер ушундай көп учурда чайканадан, досторунун арактан, сигареттен, башкадан аябайт дагы семьясынан аяйт да. Аялыдан аяйт. Аялыңыз эми эмне кылат акчаны? Мисалы үчүн өзүңүзгө мындай өзүңүз ойлоп көрсөңүз, да, эгер динден түшүнүгү жок болсо, эки жакты көрүп койгон, көчө көрүп койгон аял болсо, ал башка тема. Бирок көп учурда аял киши өзүнүн муктаждыгын сурайт, балдарыңыздын муктаждыгын сурайт, продукта жок дейт, кийим жок дейт. Боло турган эле темаларды айтат. Мындай түшүнгөн аял болсочу, анан кээ бирөөлөр себепсиз эле баягы арек күндөт кийим алмаштырган, моданын аркасынан кууган болсо, ал башка. Бирок бизди Кудайыма шүгүр кыргыз аялдары өзүгө керектүү нерселерди гана сурайт. Аялыңызга бериңиз. Биринчиден, үй берекелүү болсун десеңиз, аялыңызга жакшы мамилени, анан сураган нерсесин бергенге аракет кылыңыз. Ал эми экинчиден, тахажжуд. Тахажжуд көп адамдар маани бербейт, бирок береке. Элестетиң, 7-8 миллиард сиз бир айылдасыз, 10 миң мисалы айылыңыз адам бар, бардыгынын свети өчүк, сиздин светиңиз жанык, себеби сиз тахажжудка туруп намаз окуп атасыз. Аллах үчүн. Бардыгы уйкуда, ширин таттуу уйкусунда жаткан учурда сиз жалбарып жаратканга көз жашыңызды төгөсүз. Кантип береке кирбесе сиз үйүңүзгө мекендешиң. Берекеге ачык, айкын, ясно көрүнүп турасы го. Кудайым мына берем деп аткан учурда сиз светиңиз жанып, мына ушу бендем дейт да. Ошон үчүн тахажжудка аракет кылышыңыз керек экен. Ал эми үчүнчүдөн, берекелүү болоюн, берекелүү болсун үй бүлөм десеңиз, ысырапты токтотуңуз. Кээ бир адамдар бар, 5 жыл иштеген бир күн той кылып жок кылат акчасын. Кээ бир адамдарды тааныйм, үйү жок, жашаганы, барганга бир жерге жашаганга, жатканга бир төшөк койгонго местасы жок. Бир жерден жүк чыгып калса, товары чыгып калса алып барып койгонго склады жок. А бирок эмне кылат? Арзыбаган тойго, арзыбаган достордун кеңири чай ичип кетишине, мындайча айтканда чичип кетишине акчаны кеңири кылат да, аябай. Алар чогулуп, хорошо, маселе жок, 500 миң, миллион сомду бир күндө чачып койтасың алар үчүн. Бирок эртең сага алар үй салышып береби? Бир квартира алып береби, мисалы үчүн? Жөнөкөй эле суроолор. Алар сенин качан үйлөнөсүң деп сурашы мүмкүн, бирок үйүң барбы деп сурабайт. О, машина сонун экен деп ичинен күлүп, бирок ичинен күйүп, айтышы мүмкүн, деши мүмкүн, сонун экен, мындай экен, андай экен деши мүмкүн, бирок ичинен вулкан жарылат да. Ошондой экен, биз эрежелерибизди, түшүнүктөрүбүздү оңдоп алышыбыз керек экен дешим.